Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Кусейин Карасаев жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн. Түбөлүктүү нерсе аз. Жаралуу бар жерде жоголуу бар. Эзелтен өнүгүүнүн жолу ушундай эмеспи? Жашоо бул өткөн күндөрүң эмес, эсиңде калганы. Анын сыңарындай өтмүшкө көз чаптыра турган болсок, адам ата, обо энебизден бери жер бетинде не деген акылмандар, не деген улуу инсанияттын чыгаандары жашап өтпөдү. Ошондой чыгаандардын бири Кусейин Карасаев жөнүндө ой бөлүшмөкчүмүн. Бүгүн силер менен Кусейин Карасаевдин өмүр жолун боюнча тестке көңүлүңөрдү бургула. Мектепте кайсы жылдары окуган? А. 1914-20 жылдар, Б. 1914-16 жылдар, В. 1912-17 жылдар. Туура жооп 1914-16. Кандидаттык диссертациясын кайсы жылы жактаган? А. 1940, Б. 1944, В. 1946. Туура жооп Б. 1944. Кайсы гезитти чыгаруучулардан болгон? А. Эркин тоо, Б. Улуу көч, В. Правда. Туура жооп Эркин тоо. Кайсы сыйлыктын ээси болгон эмес? А. Эл баатыры, Б. Манас ордени, В. Кызыл туу ордени. Туура жооп Эл баатыры. А. Кусейин Карасаевдин кайсы окуу жайга ысымы ыйгарылган? А. Батму, Б. Бишкек гуманитардык университети, В. Кыргыз-Казак университети. Туура жооп Б. Бишкек гуманитардык университети. Карасаев менен Арабаев бирге жазган китеби? А. Жаңылык, Б. Согуш жылдары, В. Эненин жүрөгү. Туура жооп А. Жаңылык. Анда эмесе Кусейин Карасаев бул кыргыз элинин туңгуч тилчиси. Көрдүңөрбү? Бир топ тесттерге көңүлүңөрдү бурдуңар. Ушул тесттер тууралуу көңүл бурабыз. Алар жөнүндө окуйбуз, ойлонобуз, эске сактайбыз. Азаматсыңар балдар, мен силер менен болдум. Анда үйгө тапшырма. Бул кроссвордту силерге түздүм. Кана, тигинен туурасынан окуп көрөбүз. Тигинен жана туурасынан. Жылдызчалардын ордуна көзөнөкчүлөргө тамгаларды толтуруп жазасыңар. Дайын болду?
азаматсыңар. Баракелде. Мен силер менен Ноокат районуна караштуу Төрөбайбекиев атындагы орто мектебинин мугалими, кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда Момуновна болдум. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.